48 түрі бар. 48 түрі. Бұнан? 30-ға жақын. 30-ға жақын. Персонаждар 20 персонаж түрі бар. Егерде чынында бизнес кылам деген болсоңуздар, алыскы Түркиядан чакыр олтурбай, келген товарлардан алып соода кылсаңыздар болот. Ассортименттер бунусунда көбөйүп тур. Ассаламу алейкум, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, барыңыздарды ыйык орозо айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Биз болсо бүгүн Бишкек шаарынан сиздерге жакшы бир чыгарылышты татууламакчыбыз. Мурда тартып көрсөткөндөй, Сулайман деген агабыз Турциядан таза нукура шейшептерди, аябай качественный шейшептерди, журкандарды, жаздыктарды алып келет эле. Дал ошол Сулайман агабыз дагы бир ирет ошондой жакшы товарларды алып келиптир. Мен сиздерге дарегин түшүндүрүп коеюн, себеби дареги алмашкандыктан сиздерге дарегин толугураак түшүндүрөлү. Мына көчө бул Касымалы Баялинов көчөсү. Эгерде сиздер Махатма Ганди көчөсү, тагыраагы Молодая гвардиядан бери күнчыгышты карап келсеңиздер, бул жерде мына жаңы курулган мектеп. Мунун маңдайында Ардем деген чайхана болуп калат. Ушул жердеги светофор менен профессор Зимадан оң тарапка буруласыздар. Мына бул декоративдер өсүп турган эле үйгө бара бересиздер. Эгер Тоголок Молдо тараптан бери келсеңиздер, кайра эле мына ушул профессор Зимадан сол тарапка бурулуп киресиздер. Жүрүңүздөр. Урматтуу туугандар, азыркы Касымалы Баялинов көчөсүнөн эле бир 20-30 метрдей эле көчө менен киресиздер. Сол тараптагы биринчи эле үй болуп калат. Мунун тушунда мына жакты көрсөтүп койсоңуз болот. Мына жаңы курулган мектеп. Адашпайсыздар. Түз эле кирип туруп эле сол тараптагы мына ушул үйгө кирип келе бересиздер. Бул жерде өзүңүздөр жогоруда уккандай Турциядан келген эң жакшы бренддеги шейшептер, анын үстүндө журкандар, кыскасы аябай бунусунда товарлардын түрү көп экен. Bundan murda dagın biz bul Ejekeni tartıp көрсөткөнбүз. Анда бул Ejekенин жолдошу Сулайман деген ага өзү чыгып сүйлөп берген. Эжеке закадрам сүйлөп берген эле. Азыр эми буюрса Эжеке өзү сүйлөп берейин деп атат. Мынакей азыр толук товарлар келиптир. Көрүп турасыздар. Азыр эми Эжеке бүт өзү түшүндүрүп берсин. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жакшы. Орозоңуздар кабыл болсун. Сиздин да. Айтыңыздар менен. Айтыңыз маарек болсун. Чоң болсун. Бул Эжеке Сулайман аганын келинчеги болот. Бул качан келди Эжеке товарлар? Бул товарлар келгенине бир 15 күн болду. 15 күн болду. Канча түр товар алып келдиңиз? 7 түр товарымыз бар азыр. 7 түр. 7 түр товар. Мен эскертип коеюн. Мурдакысында сиздерге 1 кишилик, 2 кишилик журкандар менен жаздыктар, анан жаш балдардын уктоочу журкандар эле болгон болсо, бунусунда мынакей көрүп турасыздар өзүңүздөр. Мына ушул Бермет деген брендтин канча түр дедиңиз Эжеке мунун? Булдан 48 түрү бар. 48 түрү. Бунан 30га жакын. 30га жакын. Демек 2 түр брендти алып келип атасыздар. Бул өзүңүздөргө тиешелүү бренд Эжеке? Ооба. Өзүңүздөргө тиешелүү. Өзүнүн фирмага тиешелүү. Өзүңүздөрдүн фирмаңыздарга тиешелүү. Жакшы экен. Мына 48 түр дегениңиз. Бул 1 кишилик, 2 кишиликпи же жалаң 2 кишилик? Бул жалаң 2 кишиликтүү. Буну мынтип ачып да көрсөтөйүн сизге. Буну негизи кышкы постельный белье бул. Жанагы момосуй шейшептер жакшы көргөндөргө ошонун качествосуна. Созмосу бар турбайбы эмеге? Матраска атайын, Ооба, бул атайын эмеге диванга, 2 кишиликтүү диванга кийгизилет резинкасы менен. Мына. Мындайынан даяр. Алып бул калың, Ооба, бул калың, кышкы. Кышкы. Буну алып туруп эле диванга кийгизип коесуздар. Эч жака жылып кетпейт. Плотный отурат диванга. Бунун размери канча болуп калат? Бунун размерлери сыртында жазылуу. Мына жерде 200гө 220. Демек эң чоң диванга чейин 2 кишилик диванга жетет. Атат, Тура келет. Бул үстүндөгү журканы шейшептер экен, Ооба, журкан шейшептер. Мына эми 48 түрү бар экен. Биз эми бир түрүн ачып сиздерге көрсөтүп атабыз. Мына. Бул эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, Турциянын качествосуну эң жакшы деп эсептелет. Биздин рынокто дагы жана кошуна өлкөлөрдө дагы. Мына сиздерге түрлөрүн да көрсөтөйлү. Мындай өзгөчө бир гүлдөр менен бар экен. Мындай гүлдөр менен бар экен. Эми бул жерде баарын ачкан эмес окшойт Эжеке. Жок, баарын ачкан жокпуз. Мына бир азыр 10 түрү турат. Мен сиздерге мында бир көрсөтүп кое берейин. Мына
Мындай түр каалагандар барбы баягы? Японский сакура гүлдөргө окшош. Так. Мына жерде мындай көк түстө бар экен. Эги 48 түрү бар экен. Мына ол экинчи шешептериңизчи? Бул экинчи шешептер любой сезонго кете берет. Жастык наволочкалары булар 50-ге 70 размери. 50-ге 70. Мына. Бул 2 кишилик булар дагы, Ооба. Бунун шейшеби комбинированный экен да бул дагы, шейшеби бир түрдө, эмеси гүлдүү болот экен, Ооба. Однотонный шейшептери. Бунун размерлери кандай болуп калат? Бунун размерлери калыңдын эле размерлери. Түшө берет. 2-ге 2,20. Бирок мынакей, жанында созмосу жок. Буну эми каалагандай кылып бүктөсөңүздөр болот да. Аябай чоң экен бирок шейшеби, мына карасаңыздар. Аябай эле чоң шейшептерчи. Кенен. Мундан алып туруп балдарга дагы 2-3 шейшеп тиге берсе болот тургандай го, аябай эле чоң экен. Ооба. Мен эже бааларını бир сыйра сурап кетейин сизден. Азыр алыстап кетелектечи. Мына ол 2 кишилик калыңдарынын баасы канчадан? Бул калыңдардын баасы 1950дөн. 1950дөн. Ооба. Булардыкы 1800дөн. 1800дөн. Бул бир аз жукарагы. Бул жука, бул бүт сезонго кете берет. Могу кышкы сезон. Кышкы сезон. Бунун канча түрү бар дедиңиз? Бунун 30га жакын түрү бар. 30га жакын түрү бар, Жакшы, дагы? Жаш балдарга журкандарыбыз бар. Мурдагыдан. Бул мурдагыда бар беле же эми жаңы келип атабы? Жок, мурдагыдан бар болчу, только андан эмеси аз эле болчу. Количествосы. Булар эми келди. Мурдагысында түгөнүп калды деп аткансыз, Ооба, мурдагысында түгөнүп калган. Тезде түгөнүп калды. Количество аз деп аткансыз. Персонаждар 20 персонаж түрү бар. 20 персонаждын түрү бар. Бул жагычы окшош эле экен, Демек, баягы бүт мультфильмдеги каармандардын сүрөттөрү түшүрүлгөн. Мына кыздарга атайын мындай Золушкалар бар экен, мындай Спайдермендер бар экен. Мындай кыздарга мындай баягы аябай бүт розуй жакшы көргөн кыздар болот го. Ата-энелер да бүт балдарына, кыздарына ушундай розуйларды алып берет. Мына жигиттерге ат мине турган эмелер менен бар экен. Түр экен да кыскасы. Мына жерде баягы күчүктөр. Муну эми жаш балдар аябай кызыкса керек. Бунун бир жакшы жери бар. Бул журканды аласыздар. Замочкасын ачып, ичинен чыгарып, ооба, ичинен ачып чыгарып, буну жууп, кайра тагып коесуздар. Готовый журкан, шешеп албай эле койсоңуздар болот да. Эми үйүндө шейшеп болсо, каптап койсо эчтеке болбойт. Каптап койсо да болот. Бирок эми өзүнүн шейшеби кооз көрүнөт экен да мунуку менен. Ооба. Жаш балдарга шейшеп жокпу мунун? Жаш балдарга шешеп азырынча жок. Азырынча жок. Мунуларчы? Булар жаздыктар, ак жаздыктар. Мурда келген булар, Мурда келген булар. Мен эжеке, эмени бир баса белгилеп коеюн. Мурдакысында жаздыктар отдельныйда сатылат, анан баягы акция кылып дагы бергенсиздер. Ооба. Бунусунда акция барбы, анан же жалгыз сатылабы ошону? Жок, бунусунда жалгыз сатылат. Жалгыз сатылат, акция жок. Жок. Бирок кийинкилеринде акция болобу? Кийинкисинде жайга карата болот. Жайга карата болот. Так, баасы канча бунун? Баасы булардыкы 600 сом. 600 сомдон. Муну-чу? Булар 1350дөн. 1350дөн. Бул оптом баа деп коет экенбиз да? Ооба. Сиздеги оптом баадан. Эгер бир аз көбүрөөк алабыз десе, бир аз түшүрүп бересизби? Бир аз көбүрөөк алабыз десе, анда сүйлөшөбүз. Сүйлөшсө болот. Жакшы. Так. Буларчы? Булар ак журкандар. Микрофибра деп сатканбыз мурдакысында. Бирок туугандар, мен мына ушул эжеден мына ушул журкандардан, микрофибрадан, кыскасы журкандардын түрү менен подушкалардын түрүдөн алып көргөнбүз. Аябай качествосы жакшы, чынында. Жеңил, мисалы, баягы үйдөгү оор пактадан тигилген журкан бар го, эми жылуу туура. Бул деле жылуу. Бирок бунуку бир чети баягы оор эмес да. Эртең менен шагал ачып туруп кеткен. Бирок жылуу. Аябай жеңил, жылуу булар. Жылуу. Шешептеп койсоңуздар сыртыны. Алда шешептер туура келеби ушуга? Туура келет. Туура келет, Так, бул микрофибра. Ооба. Экинчи түрү кайсы эле? Экинчи түрү бул журкандар. Буну мен атайын Кыргызстанда кандай десем эми спрос болгонуна карап келдиңизби? Спрос болгонуна караштуу тиктирдим. Тиктирдиңиздер? Ооба. Бул индивидуальный эме дейсизби, заказбы, Ооба. Бул момдай. Охо. Гүлдөрү менен. Буну шейшеби жок деле колдонсо боло берет экен, Буну шейшеби жок колдонсо болот, бирок шаардыктарда айыл жергесинде обязательно шейшеп керек. Айылда керек деңиз, Эми каалаган адам шейшеп менен колдонот, каалаган адам шейшепсиз деле колдонсо боло берет. Негизи жакшы экен. Бунун размерлери дагы? Бунун размерлери дагы 195ге 215. 215. Жакшы.
Булардын 20 түр расцветкасы бар. Баасы 1600. 1600. Арзан. Качество бул негизи эле биз алып келген товарлардын, биздин фирманын товарлары качествосы көбүнчө жана турецкий маркаларга баса белгилеп кетейин. Турецкий маркаларга колдоном деп аябай марка кууп колдонгон адамдар бар негизи. Особенно биз аз жаштар ошентип колдонобуз. Марка десе эле ай дейбиз. Биздин могул эми товарларыбыздын бардыгы Дордойдо сатылып аткан Өзделек, Тач, Алтын башак, жанагындай эле бүт турецкий маркалар, бренд маркалардын эле качествосы, төшөк шейшепке тиешелүү эмелердин, ооба, качествосы бири-бир ошол эле материалдан тигилет. Биздики азыр жаңы чыкканга байланыштуу эл тааны элек. Эл тааны элек, таанымал да боло элекпиз. Ошон үчүн бир аз кандай десем, эми элдер качествосын таанып баштайт деп үмүттөнөбүз, Кудай буйруса. Мен ойлойм, мурдакы алгандар эгерде биздин эфирден көрүп аткан болсо, мунунун сапаттарын, мына Бермет брендтин сапаттарын комментарийга жазып коюңуздар. Баягы эми көрүп аткандар бар биздикинчи. Бул эмеде мына боюттан келиптир, сиздерки жаңы брендиңиздер, Ооба, биздин негизиден 2 фирмабыз бар азыр. Бул боют деген боют текстили, бул негизи өз домашний текстилдин аты. Бул Бермет деген, бул кыз биздин Кыргызстандан болот, Кара-Балта шаарынан. Кандай десем, бул азыр Москвада биздин филиал ачылып атат. Кыздын атынан фирма ачылгандыктан себебинен бунун аты Бермет болуп калды. Негизи жакшылап карап көрсөңүздөр, астында боют текстили деп жазылып турат. Бул өзүнүн атын коюп туруп фирма ачкандыктан Бермет болуп жазылды бул жака. Эми биз дагы Кудай буйруса астыда Кудай бизге шанс берсе бир магазин ачабыз деп ойлонуп жатабыз. Ушул бренд менен, Ушул бренд менен, бирок эгер өзүбүздүн атыбызды кошсок, боют текстили бул жерге мисал үчүн мен койгон ат болот да магазинден. А негизи брендибиз өзүбүздүн бренд деген эмес, боют текстили деп аталат. Боют текстили, Эгер оптом товар заказ кылам десеңиздер, асты жагында могул жерде сайттардын эмеси бар, адрестери жазылган. Бул биздин фирманын номери, Турциянын номери да. Ушул номерге WhatsApp'тан байланышсаңыздар болот. Бирок алар кыргызча, орусча түшүнбөгөндүктөн кайра эле бизге жөнөтөт клиенттердин бардыгын. Эгер түркчө билгендер бар болсо, бул эмеге сайтыбызга кирип көрсө болот. Биздин кээ бир эмелер мурдагысында биз сатканда, кээ бир эмелер клиенттер айтты да, силердики точный брендпи, же Кытайдан алып келип сатып атасыңарбы депчи. Ошондуктан могу сайтка кирсе эле, бул уже турецкий сайтта чыгат, анан кийин ал жерде меню бар, менюдан перевод русский деп тандаса эле которулуп чыгат бүт сайт. Бренд боюнча бүт маалыматты ала алат. Ооба, бүт маалымат ала алат ошол жакта. Ушул жердеги товарларды ошол жерден да көрсө болот деңиз, Көрсө болот. Жакшы. А мына баягы микрофибранын журканы канчадан болуп атат? Микрофибранын журканалары булар 1500дөн. 1500. Кымбаттады. Эмне себептен? Эмне себептен кымбаттады? Анткени доллар, Турцияда доллар аябай кымбаттап кетти. Ошондуктан бизге бир аз кымбат түшүп калды. Анан растаможкада кымбаттаптыр Кыргызстанда. Эки тараптан тең кымбаттап болду. Эки тараптан тең. А мурда канчадан саттыңыздар эле муну? Мурда булар 1300дөн болчу. 1300дөн. Эми 200 сомго кымбаттаптыр. Ооба. А буну деле оптом алса түшүрүп бересиздер? Буну да оптом алса сүйлөшөбүз. Бүт товарды оптом ала тургандар болсо, жакшы эле түшөт баасы. Количество жакшы эле барбы? Количество бар, жакшы эле. Жакшы эле бар. В наличии демекчимин да. Сапатта бар. Бааларыны бир сыйра. А мына төшөнчөлөрчү ошондой элеби, азыркыдай эле? Бул микрофибранын 2 кишиликтүүнүн эле 1 кишиликтүүсү. 1 кишиликтүүсү. Буну да ачып көрсөтөлү. Мына 1 кишиликтүү. 1 кишиликтүү. Сонунда материалы мындай бир келип туруп элечи, колуңуздар менен мындай кармалап көрсөңүздөр, мындай Турциянын качествосы билинет да. Бул өзбекстанский эмес, жана дагы башка Кытайдык эмес, мындай өзүңүздөр прямой доставка кыласыздар же Түркиядан, Өзүбүз фабрикадан барып алабыз. Бул журкандын негизи микрофибра деп, Кыргызстанда микрофибра деп аталат. Негизи бул микросатен дешет турктор.
сатенди жакшы көргөндөр, эми материалды түшүнгөндөр өздөрү эле келип алышат. Буну баягы көбүнчө мейманканаларда, ошондой эмелерде, гостевой домдордо көп колдонот, ушул немелерде. Гостевой отелдерде аябай көп колдонот. Например, эс алуучу жайларда. Бирок мурдагысында биз сатканда бул ак журканды көбүнчөсү эле кыз узатууга аябай көп алышты. Кыз узатууга? Кыз узатууга, үйлөнүү тойго, белек катары аябай көп алышты. Мына подсказка дагы берип атат. Эгерде кыз узата турган болсоңуздар, же болбосо уул үйлөй турган болсо деле кыз тарапка айтып койсо болот экен да. Ушундай жерде ушундай сонун немелер сатып атыптыр деп. Эми качественный, өздөрү алып келген үчүн баасы арзаныраак. Ушул эле товарларды сиздер базардан барып салыштырып көрсөңүздөр, жогоруда айтылган брендтер менен мындан бир несе баасы айырма берет. Эми булар өздөрү алып келип аткандыктан баалары ушундай. Мына бир кишиликти канча дедиңиз эже? 1350. 1350. Эки кишиликтүүсү 1500. Жаздыктар 600дөн. 600дөн. Детский журкандар 1350дөн. 1350. Мына чоң журкандар 1600дөн. 1600дөн. Bunun 20'dan aşık türü var dediniz. Ova, bunun 20'dan aşık türü var. 20'dan aşık türü var. Bunun basını 1800'dön. 1800'dön. 1950'dön. 1950'dön. Yemi adresini ko'rsattık. Хозяин эже бул эже. Өзүңүздөр телефондорго байланышып келип, эгерде сиздер региондордо боло турган болсоңуздар, чалып байланышыңыздар. Доставка жолдору барбы эже? Доставка жолдору мындай, эгер 200 штуктан заказ берсе, өзүбүз доставка кылабыз. Жалал-Абад, Ысык көлдү алайлы мисалы, же Ош Баткендерди алалы. Ал жакка доставка бар. Бар. Бирок 200 штуктан. Ушуну баса белгилеп кетпесе, ато 10 штук заказ кылып деле, мисалы үчүн доставка барбы деп чала беришет экен. Бирок биздики 10 штуктан эмес, 200 штуктан доставкасы бар. Бизнес кылам деген, сатам дегендер болсо, мунодан 200 штук болуш керек заказ бериш үчүн. Мунан дагы кайсыл товар болбосун 200 штуктан өйдө болсо доставка кылып бересиздер. Анысы бекер болобу? Анысы сүйлөшөсүздөрбү же? Сүйлөшөбүз анысы. Сүйлөшөсүздөр. Эми кааласаңыздар өзүңүздөр да баягы өзүңүздөргө каттап аткан унаалар дагы бар. Чакырып ушул жерге алып келсеңиздер жүктөп бересиздер. Ооба. Бул жерде канча убакыт болосуздар? Себеби биз мурдакы көрсөткөндө башка даректе болчу. Азыр эми дүкөн ачканга чейин ушул жерде болуп турат экенсиздер. Дүкөн ачканга чейин бул жердебиз, ооба. Сиздер сөзсүз түрдө экран астында номерлер бар, чалып алып, дарегини тактап, билип алып, баягы иштөө мөөнөтү дагы бар, иштөө убакыты дагы бар. Эртең менен канчадан баштап канчага? Эртең менен саат 10дон кечки саат 5ке чейин. 5ке чейин, Эртең менен саат 10дон кечки саат 5ке чейин чалып коюп келсеңиздер жакшыраак болот. Себеби кээде жок болуп калышы мүмкүн, кээде баягы жумуштар чыгып калышы мүмкүн, ошон үчүн чалып тактап коюп келсеңиздер болот. Инстаграм баракчаңыздар да барбы? Инстаграм баракчабыз да бар. Биз аны дагы каттап жазып коебуз. Кааласаңыздар экрандан, кааласаңыздар описаниядан окуп көрсөңүздөр болот. Келиңиздер, айтпадык, көрбөдүк, укпадык, айтып койсоң болбойбу деген сөздөрдү айтпаңыздар. Мына жалпы элге жарыя кылып атабыз. Хозяйка эже келип соода кылып кетиңиздер. Эгерде чынында бизнес кылам деген болсоңуздар, алыскы Түркиядан чакыр олтурбай келген товарлардан эле алып соода кылсаңыздар болот. Ассортименттер бунусунда көбөйүптүр. Биз мурдакысында дагы ийгилик тилеп кеткен элек, бунусунда дагы эжеке сиздерге ийгилик тилейбиз. Рахмат. Эмки чыгарылыштарды дагы эжеке менен көрсөтүп турабыз. Дүкөнүңүздөргө дагы буюрса, ачылышына чыгарасыздар. Барып өзүбүз чагылдырып көрсөтүп беребиз. Ийгилик, аны эмесе жыйынтыктайбыз. Сиздер Тез кабар YouTube каналын көрдүңүздөр. Бул эфирде ушул Турциядан келген журкандар, шейшептер, жаздыктар, жаш балдардын журкандары жана мындай жаңы новинкалар менен толукталыптыр. Сурап билүү боюнча, сатып алуу боюнча экранда биз номерлерин калтырып кеттик. Чалып байланышып көрөсүздөр. Барыңыздарга ийгилик, соода кыла турган болсоңуздар, соодаңыздарга Кудай берекесин берсин. Эгерде үйгө кыз узатууга алам десеңиздер, анда тоюңуздар куттуу болсун демекчибиз. Ийгилик барыңыздарга.